Салмастарбы, бүгүнкү биз сабагыбызды баштайлы анда. Мурунку сабактарыбызда мен өзүмдүн тасмаларым жөнүндө айтып, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп кеткенмин. Мына кийинки тасмам жөнүндө дагы айтып кетким келет. Бул 7-nin 1 деп аталат. 7-nin 1 деген тасма бул телевизиондук форматка жакыныраак тасма. Себеп дегенде бул тасманы эки түрдө жасаганмын. Биринчиси бул 30 мүнөттөн ашык болот, а экинчиси болсо 10 мүнөт кылып жасагам да. Эмне үчүн андай эки мындай түрдө жасадым? Жана бул тасма эмне жөнүндө, ушул жөнүндө дагы айтып кетейин. Мен негизи өзү автордук тасмаларды тартам. Бул автордук даректүү тасмалар. Бул тасмаларда мен өзүм темамды тандайм да. Теманы же карманды өзүм тандаганга аракет кылам. Бардыгын деле өзүм тандайм да. Бул 7-nin 1 ошол мага өздөрү келип, өздөрү сунушташты да. Бул жерде биз ошол ата мекендик согушка катышып келген, ушунчалык бир мындай кыйын киши инсандардын бири ошол инсандардын бири жөнүндө тарткам. Бул жерде ошол өзүнүн ошол атасы жөнүндө тарткызганы кыздары келип мага сунушташкан. Ушул даректүү тасма тартып берсең биздин атабыз жөнүндө деп ошол сунуштаганда бул тасманы тартканга уруксатымды, макулдугумду бердим. Себеп дегенде көбүнчөсү эми сен баягындай өзүң темаларды тандалып өзүң тартканыңда сага жеңилирээк болот да. Себеп дегенде сен билесиң, эмнени тартасың, эмнени каалап атасың, ошонун баардыгын өзүң билесиң да. Ал эми сага келип сунуштап, бул киши жөнүндө тартып бер, мондой көрүп атабыз деп айтса, демек сага келген адамдардын, ошолордун ой пикирлерин, алардын кеңешин баарын угушуң керек болот дагы. Ал кишилер менен биргеликте иштеш керек болот да. Ошондуктан бул жакта ушундай бир айырмачылыктар бар да. Себеп дегенде мындай көбүнчөсү ошол режиссерлорго кичине кыйын болуп калат. Бул баягы атайын эми сага келип тартып берчи дегенде бир мындай орус тилинде айтканда заказной фильм деп айтышат го. Бирок ошондой бир атайын ошол заказной же фильм деп айткандан деле алысмыз. Себеп дегенде бул тасманы чынында биргеликте өзүбүзчө бир чакан чыгармачылык топ болуп биргеликте аябай кылдат мамиле кылып ошону иштедик. Мен үчүн дагы чоң өзгөрүштөр болду. Экинчиден бул киши жөнүндө такыр маалымат билбейт экен элем. Мен ошол тартып жүргөндө ал кишинин жасаган иштерин, алардын үй бүлөсү тууралуу ошолор жөнүндө баардыгын өзүм маалымат топтоп алып тартып атканда дагы мага аябай кызыктуу болду да. Ошондуктан бул материал дагы аябай мындай материал дагы буюрса жакшы болуп туруп, анан фильм дагы ошол аягына чыкты. Негизи бул жерде бизде ошо фильмде ошол Садык Найманбаев жөнүндө, ошол фильмде, ошол тасмадагы ошо Садык Найманбаев жөнүндө материалдар, тилекке каршы архивдер аз экен. Өзүнүн мындай видео материалдары, ошо видео материалдары жок болгондуктан дагы кичине кыйынчылыктарды туудурду. Бул жерде эң өзгөчөлүгү болгону бул тасманын бул жерде архивдик материалдар колдонулду. Бул архивдик материалдар ошол согуш убагындагы атайын согуш убагындагы кадрлар, согуштагы болгон окуялар, мына ошолордун баарын архивден издеп таап чыгып, ошол тасмага кошконго аракет кылдык. Башында ошол Садык Найманбаев жөнүндө айтып кеткенде, анын бир туугандары жөнүндө, анын үй бүлөсү жөнүндө айтып кеткенде, ошол сөзсүз түрдө ошол согушка барган экен. Ошол согуш жөнүндө айтканда биз ошол Садык Найманбаев жөнүндө биз ошол анын
өзүнүн турмушу жөнүндө, анын ошол чоңоюп өскөн жери жөнүндө, бир туугандары жөнүндө, ошол жөнүндө сөз кылып башынан кинонун башын ошондой баштаганбыз. Андан кийин кийинкилери ошол согушка кеткен, ошол бир үй бүлөдөн 7 киши согушка кетиптир да. Ошолордун үй бүлөсүнөн эле 7 ушул бир тууган согушка кетишкен экен. Ошон үчүн дагы тасманын атын жетинин бири деп атадык да. Бул жетинин бири ошол Садык Найманбаевка ошол жөнүндө тартып Садык Найманбаевка арналган тасма болду да. Андан кийин ошол биз атайын кадрдын сыртында баяндала турган тексттерди жаздык. Ал тексттер менен дагы иштешип чыктык. Бул атайын ошол иштешип чыкканда дагы ошол тексттерге жараша дагы эң мындай башкача дагы өзгөчөлүгү болгону, бул жерде көбүнчөсү башынан мындай монтаж жасап алып туруп же монтаж жасай электе тексттерди жазышат да. Андан кийин ошого жараша монтаждайсың. Же башка жагы дагы бар. Сен монтаждап бүткөндөн кийин анан текстти жазасың да. Мына ошондой тарабы дагы бар да. Ошондуктан бул жерде ошол биз болсо бизде жазылган тексттер бар болчу. Биз өзүбүз биринчи монтаждап алдык. Андан кийин ошол тексттерди дагы ошол үйүнүн дагы кадр сыртында жаздырып алып, ошол баяндап бере турган атайын диктор баяндап айтып берет ошол Садык Найманбаев жөнүндө, анын жашоосу тууралуу. Анан өзүнүн өздүк материалда ошол үйдө бардыгы отуруп ошол Садык Найманбаевди эскерген, ошол туугандары келип, достору келип эскерген видео материалдар эле, архивдер бар болчу экен. Ошолорду колдонгонго аракет кылдык, жана ошондой эле сүрөттөрдү. Ошон үчүн бул жерде мен айтып кете турган негизги нерсе сөзсүз түрдө ошол кишинин өзү ошол бул дүйнөдө жок болсо, анан ал киши жөнүндө тартайын дегенде ошондой материалдар жетишсиз болсо, видео материалдар жетишсиз болсо, ушундай башка ошол ал киши басып өткөн доордун убагындагы видеолорду архивдерден издеп чыкса болот да. Эгерде ал киши өзү жок болсо дагы ошол убактагы архивдерди издеп табып, ошол архивдерди колдонгонго туура болот да. Ошол архивдерди негизи ошол архивдерди колдонуу убагында дагы аябай мындай кылдат мамиле жасаш керек болот. Себеп дегенде туура пайдаланганга аракет кылыш керек да. Анан бул жерде биз дагы ошол биз да туура пайдаланганга аракет кылдык. Себеп дегенде ар бир ошол кадрдын сыртында айтылып аткан сөздөрдү дагы, ошол кадрдын сыртында айтылып аткан сөз жана ошол эле убакта ошол кадрда кетип аткан, визуалдык жактан кетип аткан кадрлар бири-бири менен шайкеш келишип, бири-бирине мындай тоскоолдук жаратпагандай болуп ошондой монтаж жасадык. Анан кызыктуусу дагы бул жерде болгондо ошол тасманын башында ошол өзүнүн Садык Найманбаевдин 2 кызы бар экен. Ошол кыздары өздөрүнүн ошол уникалдуу башкача формасын дагы таап алганынын себеби ошол башында кадрдын тасманын башталышынын башында кыздары ошол сүйлөп айтып берет да. Биз эмне үчүн ошол атабыз жөнүндө тасма тарткызалы деп чечтик. Ошол бул тасманы бардык ошол согушка катышып келгендерге, согуштан кайтпай калган адамдарга дагы арнайбыз деп ушундай бир кыскача сөздөрүн айтып, андан кийин ошол баяндалып башталат да. Менин оюмча бул дагы бир өзүнчө бир формасын таап алдык дагы, башкача бир көз карашта мындай керектүү тасма болду деп ойлойм да. Анан кийин ушул дагы бул ошол эң башкы эле кыйынчылыктар ошол видео материалдар жок болгондо, ал эми сүрөттөрү бар экен. Ошол сүрөттөр бар болгондуктан бизге дагы оңой болду. Ошол сүрөттөр аркылуу дагы ал кишинин образын чагылдырып бергенге аракет кылдык да. Андан кийин бул жерде ошол башында сага келгенде ошол
каарман жөнүндө айтып берип, ал каарман жөнүндө сен изилдеп баштаганыңда, андан кийин ошол каарман менен жанында жүргөн адамдардан, анын окуучуларынан, башкалардан интервью алганыңда, ал каарман жөнүндө сен дагы көптөгөн нерселерди билип калат экенсиң да. Ошондо дагы канчалык деңгээлде бул сенин каарманың күчтүү экенин, канчалык деңгээлде, бийиктикте турат экенин ошондойдо дагы түшүнөсүң. Ошондо дагы кандайдыр бир чоң бир жоопкерчиликти алганыңды да түшүнөсүң да. Себеп дегенде бул жерде сага ишенип келип ушундай тартып берчи биздин атабыз жөнүндө деп айткан, бул дагы чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Бирок мындай коркунуч деген болгон жок, бирок жоопкерчилик албетте болду. Сапаттуу тасма тартып берели деп өзүбүз башынан эле ошол чыгармачылык топ менен иштедик. Андан кийин бул жерде ошол биз атайын ошол Садык Найманбаев чоңоюп өскөн айылга дагы барып келдик. Ошол эң бул жерде жакшы жери болгону бул кыздары, мага кыздары, ошол Садык Найманбаевдин туугандары мага аябай жардам беришти. Ошол көбүрөөк мага маалымат берип, көбүрөөк тааныштырып, кайсыл жерлерден жол басып жүргөн туугандары менен тааныштырып, ушунчалык бир мындай кызыктуу маектерди биз менен уюштурду да. Ошол дагы бул мындай кандайдыр бир дем күч берип, ушул тасмага дагы бир мындай кандай айтсам, бир атмосфера дагы кошулду да. Себеп дегенде албетте эгерде сен чыгармачылык топто маанай 5 болсо, маанайың жакшы болсо, сенин жаныңдагылар баары сени түшүнүп турса, бул деген менин оюмча эң сонун нерсе. Ошол канчалык деңгээлде маанайың жакшы болуп, өзүңдү мыкты сезип, бош сезип иштегиң келип турса, ошондо тартып аткан кадрларың дагы мыкты болот да. Андан кийин ошол эмне үчүн бул эки түрдө жасалды дедик. Себеп дегенде бул тасма негизи ошол 1941-45 жылдары, анан кийин Япониядагы болгон согушка дагы катышып келген экен бул Садык Найманбаев атабыз. Ошол кишини дагы бизди эле Кыргызстандан эле чектелбестен бул биздин КМШ өлкөлөрүндөгүлөр кишилер дагы көрсө жакшы болмок деп биз атайын ошол тасмада дагы ошол орус тилине дагы которуп атайын бир субтитрлерди жазып чыкканбыз. Ошол орусча интервью бергендер дагы бар. Ошол дагы мындай бир атайын биз ушул Кыргызстандан эле калтырбай, алардын өздөрүндө эле өздүк материал болуп калбастан, башка жактарга дагы көрсөтүп, ушундай кишилер чоң салымын кошкон, согушка катышып келгенден кийин дагы көптөгөн эмгектерди жаратышып, эмгектенишкен деген максатта биз ошол тасманы эки түрдө жасап, ошол 10 мүнөттүк болгон тасманы ошол Россияда ошол көп шаарларында көрсөтүлдү. Жана ошондой өзүнчө бир дипломдорго ээ болду. Ошол ал тасманы көрүп алып, чынында алар дагы кубанышып, ушундай адамдар биздин ата мекенди коргоп калышкан экен деп өз ойлорун, пикирлерин айтышты да. Андан кийин ушул бизде дагы эң башкы эле ошол болгон кыйынчылыктар жөнүндө мен силерге айттым. Ошол архивдер менен кичине кыйынчылыктар болду. Ал эми калган жагынан ошол биргеликте биз иштегендиктен эч кандай кыйынчылыктарды туудурган жок. Анан бул деген ошол автордук тасмалардан дагы өзгөчөлөнүп турганы бул жерде көбүнчөсү сен ошол сага жанындагы, ал кишинин жанындагы адамдардын, жана бул жерде ошол сценарийди да жазган башка киши болду. Негизи өзүмдүн даректүү тасмаларыма мен өзүм формасын ойлоп таап, өзүм стилин ойлоп тапканга аракет кылгам. Бул жерде деле формасын мен ойлоп таптым. Бул жеттин биринде деле. Бирок ошол биргеликте
сценарийлерди жазып башка биздин редактор эжебиз менен иштешип чыктым. Бул дагы өзүнчө бир мага бир тажрыйба болду. Себеп дегенде башка ошол сценарий жазган киши менен дагы иштешип, ал менен тил табышып, биргеликте мындай айтат го өзү, бир баш жакшы, эки баш бириксе андан жакшы депчи, көп мындай ойлор, мындай айта турган нерселериңди бирге чечип, жаңы сунуштар болуп, ушундай кызыктуу болот да, маектер дагы кызыктуу болот. Ошондо дагы мага жардам берип, эч кандай мындай мен ойлогом, мындай кинолорду тартсам мен өзүм эле тартам, өзүм сценарий жазам, башкалар менен иштей албасам керек депчи. Себеп дегенде мен ойлогондой алар ойлой албайт. Мен ойлоп көрсөтө турган, мен каалагандай алар көрө албай өздөрүнүкүн сунуштап баштаса, мен андайга чыдабайм деп ойлочумун да буга чейин. Бирок ошол бул жакта мен ошол сценарист менен иштешип көргөндө мага аябай жакты. Себеп дегенде бири бирибизди жакшы түшүнгөндүктөнбү, ошол себептен мындай бир кызыктуу тандем болду. Мындай тексттерди дагы иштегенден баардыгын биргеликте өзүбүз жасап, баардыгын аягына чыгарганы аракет кылдык. Ошол дагы бул жерде ошол интервьюнун дагы мындай бул бат тартыш керек болот да. Бул телевизиондук форматта болгондо сен телевизиондук форматта болуп аткандан кийин бул жерде сөзсүз түрдө кичине кыймыл аракет көп болуш керек, динамика көп болуш керек болот да. Себеп дегенде көрүп аткан көрүүчүлөр тажап кетпеш керек. Автордук фильмде сен кичине акырындык менен тааныштырып билдирсең, бул жерде сен бүт болуп турган окуяларды бат-бат айтып берип, бир кыймыл аракеттерди көп кошуш керек болот да. Ошондуктан бул жерде ошондой болгонго аракет кылдык. Ошол үй бүлөсүн көбүнчө тарттык. Ошол интервьюда тартып атканда дагы даярдаганга аракет кылдык ар бир адамды. Себеп дегенде ошол интервью алып аткан киши дагы өзүн кандай десем, бош сезип, жеңил сезип, бизге ачык бүт өзүнүн ойлорун айтып берсе, ошол болгон окуяларды дагы айтып берсе, бул дагы мындай биздин милдет да, ошону чыгарып алыш. Ошон үчүн бул жерде дагы мындай суроолорду дагы даярдап алдык. Атайын даярдап аттым, кандай суроолор керек, ошол суроолорго алар так. Себеп дегенде мындай болуп калат да, бир интервьюну берип, ошол эме өзүңүз жөнүндө айтып коюңузчу десек, мындай кичинекей бир мен силерге мисал катары айттым да. Десе ошол менин атым Асель, ошол мен сабак берем, анан өзүм дарек тасмаларды тартам, ошо деп коет да. Анан ошо деп коет да, башка айтпайт да. Ошон үчүн, ошондой болбош үчүн бир кандайдыр бир дагы башкача суроолорду бергенге аракет кылыш керек да, ошо интервьюдачы. Башында мен дайыма ошол интервьюларымда айтам, өзүңүздү тааныштырып коюп, кыскача айтып берип коесузбу өзүңүз жөнүндө депчи. Себеп дегенде алар баардыгы өзү жөнүндө айтканда деп даярданып туруп айтышат да, азыр деп туруп. Анан мен ушундай жылы окуганмын, анан кийин бул жерге тапшырдым, анан кийин иштеп баштадым, ошо азыр иштеп атам деп ушинтип баштайт да. Ушинтип бир 2-3 мүнөт ушундай отурушат дагы түп-түз сүйлөп ушинтип башташат. Андан кийин кичине сен менен көнүшүп, сүйлөшүп баштагандан кийин сен кайра айтып, жакшы, рахмат сизге. Андай эмесе бул тууралуу сүйлөшөйлү, сиздин оюңуз кандай деп жөнөкөй эле сөздөр менен кайра бул тема жөнүндө сиздин оюңуз кандай, ошону айтып бере аласызбы дегенде, баягы мондойдон кичине мындай көнүп калат да, сага көнүп калып, анан кичине кайра ачылып ошол тема жөнүндө сүйлөп баштайт да. Ошон үчүн дагы бир аз убакыт керек башындачы. Ошон үчүн силерге балким ошо силердин темаңарга тийишелүү эмес башка суроолорду дагы башында берип көрсөңөр болот да. Себеп дегенде ал киши өзү дагы даярданыш керек болот. Өзү дагы качан даяр болуп, ошол даярдануу убактысы келгенде силерге ачыла баштайт да. Ошого дагы кичине убакыт керек дагы, бир өзүңөр байкайсыңар, аларды тартып атканда өзүңөр байкап каласыңар.
мындай ачылып баштаса, анда азыр суроо берсем болот экен деп, андан кийин ошол өзүңөр атайын даярдап келген, жазып келген сурооңорду кийинчерээк берип, ал киши өзү даяр болуп калганда берсеңер, ошондо гана ал киши мындай жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен, эч кандай бир өзүн бир нерсеге киргизип коюп, бир төрт бурчтуктун ичине кирип кетпей, ушул ачык кандуу, мындай ачык өзүнүн ойлору менен бөлүшө алат да. Мына ошону дагы эч качан унутпагыла. Себеп дегенде адамдар ар кандай болот. Кээ биркилер башынан эле ачык жакшы сүйлөшөт. Кээ биркилер бар, аябай шайыр жүрүшөт, бирок камераны көргөндөн кийин эле сүйлөй албай калышат. Мына ошондойлор дагы болот. Ошолорго дагы мындай мамиле кылганды үйрөнүш керек. Мына ошолор менен иштешкенди дагы үйрөнүш керек да. Бул дагы эң өзүнчө бир тажрыйба, анан өзүнчө бир сабак да. Ошого дагы режиссер даярданып, мындай психолог катары адамдарды мындай өзүнчө терең изилдеп, аларды кайсыл учурда даяр болуп атат, кандай даярдасак болот. Мына ошолорду дагы өзүнүн дагы, ошол режиссер дагы өзүнүн дагы эмоциясын мындай башкарганда билиш керек да. Себеп дегенде бул эң керектүү нерсе. Режиссер айтып атпаймынбы, психолог болуш керек. Ошол бүт нерсени сезе билип туруш керек да. Себеп дегенде биз бул адамдар менен иштейбиз, биз жаныбарларды деле тартышыбыз керек, башка көптөгөн нерселерди тартабыз, даректүү тасмадагы режиссерлорчу. Ошондуктан биз ошол бүт бардык нерсени изилдегенге, бардык нерсени билгенге укуктуубуз, бардык нерсени милдеттүүбүз. Ошолорду дагы билишибиз керек болот. Канчалык терең, көп өзүбүз билип, окуп, изилдеп, өзүбүзчө бир анализ жасасак, ошондо гана бизге тасма тартканга да жеңилдүү болот. Сен ошол тартып аткан каарманыңды канчалык деңгээлде көп билип, көп изилдесең, ошончолук деңгээлде сенин ички дүйнөң, ошол сен көрсөтөйүн деп, ошол каарманың жөнүндө айтып берейин дегенге дагы ушунчалык материалың, өзүңдүн фантазияң дагы көп болот дагы, эч нерсеге тоскоолдук болбой иштегенге аябай жеңил болот да. Мына ошол нерселерди эстеп калгыла. Бул албетте эң керектүү нерселердин бири. Ушул 7-нин бири тасмамды дагы силер көрсөңүздөр болот. Ушул тасмада дагы өзүнчө бир, мен ойлойм, өзүңөргө кызыктуу материалдарды, кызыктуу бир маалыматтарды ала аласыздар деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир ошол, мен дагы деле айтып кетип атам, ар бир тасманын айта турган ою бар. Ар бир тасманын максаты бар. Ар бир тасмадан сен сабак аласың. Сен мындай көп мүмкүнчүлүктөрдү аласың, маалымат аласың да. Ошондуктан бирок ошол даректүү тасмаларды дагы көргөндү билиш керек. Ошол даректүү тасмаларды туура көргөндү дагы билиш керек да. Себеп дегенде биз башынан эле көрүп баштаганыбызда кызыксыз болуп, биз көркөм тасмаларга кызыгып калганбыз. Ал жерде актерлор ойноп атышат, сүйүү болуп атат, дагы өлүм, дагы башка нерсе, мындай кобоз көрсөтүп, же бир ушундай көркөм тасма баары бир өзүнө тартып турат. Бирок даректүү тасмалар бул чындык, болгон окуялар, бул биздин жашообуз, жашоо тууралуу, бизди эл тууралуу. Ошондуктан бул даректүү тасмаларды дагы көргөндү дагы үйрөнүшүбүз керек. Буларды анализ жасаганды дагы үйрөнүшүбүз керек. Мына ошондо ошол режиссер болом, даректүү тасмаларды тартам деген режиссерлорго айтат элем, сөзсүз түрдө ушул мен жогоруда айтып кеткен тасмаларды көрүп, ошол менин тасмаларымды дагы көрүп, мен өзүмдүн тажрыйбам менен силер менен бөлүшүп кетип атам. Силердин дагы өзүңөрдүн жаныңарда ушул мындай бир кызыктуу инсандар болсо, же бир кандайдыр бир окуялар болуп өтсө, же бир тема кызыктуу болсо, мына ошону тартканы аракет кылгыла. Сөзсүз, албетте уялбай ошону тартып баштагыла. Себеп дегенде, балким силердин жаныңарда жүргөндө, балким сенин апаң кызыктуудур, апаңдын жашоосу, жасаган иштери, балким сенин эжеңдин, же сиңдиңдин, байкеңдин, иниңдин. Ошо кээде биз жаныбызда жүргөн адамдардын дагы ушул байкабай калабыз да. Негизи ошол
аябай мындай экранга чагылдырып көрсөткөндө ар бир эле адам тартыла бербейт. Даректүү тасмага ар бир эле адамды тартсак боло бербейт. Себеп дегенде ал адамдын уникалдуу жактары болуш керек, өзгөчөлүктөрү болуш керек. Ал адамдын жүрүм туруму, жасаган иштери, ошолор менен өзгөчөлүктөрү болсо, ошол биз ошол көрсөтүп аткан каармандарыбыз жөнүндө көп нерселерди айтып бере алсак, тааныштыра алсак, демек бул дагы ошол кызыктуу болуп, ошол тасмага тартканда көрүп аткан көрүүчүлөргө албетте ушундай кызыгууну жаратат да. Ушул мен силерди ошол даректүү тасма тартканда сөзсүз ошо жаныңарда жүргөн адамдардан баштасаңар, бул менин оюмча эң биринчи бир кадам болот дагы силерге кийинки темаңарга таңдаганга дагы оңой болот да. Мына ушул 7-1 тасмасы жөнүндө дагы мен силерге айтып бердим. Чынында ушул тасма дагы кызыктуу болду. Эки түрдө тартсак дагы ошол биринчиси 30 минутталык болсо, кийинкиси 10 минутталык кылдык. Ошол айырмачылыктары бар. Сөзсүз түрдө биринчиси көбүнчөсү ошол өздөрүнүн өздүк үй бүлөлүк материалдарды дагы көбүрөөк колдонуп өздөрүнө сактап калышты. Ал эми экинчиси болсо көбүнчөсү ошол КМШ өлкөлөрүндө башка эле дүйнөлүк деңгээлдеги адамдарга көрсөтүп, тааныштырууга көрсөтө турган ушундай бир тасма болду. Мен ойлойм, ушундай биз инсандарыбызды, ошол мен силерде жогоруда айткан Садык Найманбаев жөнүндө дагы инсандарыбыз дагы толтура. Алар жөнүндө тартылбаган кинолор көп. Ошолор жөнүндө тартып биз элибизге тартуулап, ошол мындай кишилер бар экен деп көрсөтүп, алардан көп сабактарды алышыбыз керек. Ушул менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта дагы бир башка бир тасма жөнүндө кеп кылабыз.